музейдин жетекчиси сиздерге азыркы учурда тарыхка да токтолмокчу жана ошондой эле талас эмнеге мынчалык популярдуу ошону айтыңызчы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Үч Кошой желгесинин тургундары. Сиздер менен көрүшүп аткан абдан кубанычтамын. Бизде негизи проекттер болсо жакшыраак болмок, себеби дегенде визуализацияга пландап берген элек, бирок ага карабастан жөнөкөй тил менен айта берели. Талас эң биринчи кезекте биздин презентациябыз ушул талас, тарых, анан туризм деген тема болчу. Сиздер менен бөлүшкүм келгени Талас 2026-2030 жылдар аралыгында туризм менен дүйнөгө таанылган аймак болот деген ишеним менен азыр ошондой кадамдарды жасап атабыз. Облуста бүгүнкү күндө 30тан ашуун музей болгон болсо, алардын баары тең ошол уникалдуулардын катарына кирет. Анан экинчиси Джеки Чандын Меч дракона деген киносу бар. Ким көрдү эле? Дал ошол фильм Таластагы биздин доорго чейинки 36-жылда болгон улуу талас салгылашуусу тууралуу баяндалат. Биз 751-жылдагы Тан династиясы менен Аббасидтердин ортосундагы салгылашты айтып жүрөбүз, бирок ага чейин дагы бизде Талас жергесинде биринчи талас салгылашуусу болгон. Бул бүгүнкү күндө Талас шаарына жакын жерде жайгашкан Көгөй менен орталыктын ортосунда азыркыдагы шаардын урандылары туруп атат ал жерде. Туризмге эмне себептен кызыктырып атам? Себеби дегенде 2027-2030 жылдар аралыгында бизге 1000 деген гидтер, 1000 деген экскурсоводдор, 1000 деген туризм жаатындагы адистерибиз керек болот. Ошол себептен улам мен сиздерди ушул жаатка чакыруу үчүн мен бул жерге чыгып отурам. Туризм бул өзүңдүн аймагыңды тааныштыруу менен эле өзүң дагы таанышасың, анан башка бирөөгө айтып берүү менен акча табуу, анан эң бай болуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ боло турган кесиптердин бири. Талас жергесинен же болбосо Бишкектеги окуу жайларынан туризм жаатында окуй турган болсоңуздар, башка региондо да айтпаганда Таластын өзүнүн тарыхын, өзүнүн флора жана фаунасын айтуу менен эле доллар менен сүйлөй турган болсоңуздар, анда миллионер болуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан тышкары 2027-2030 жылдар аралыгында деп калдык. Өткөн жылы бизде Турсой уюму тарабынан Талас түрк тилдүү мамлекеттердин руханий борбору деп аталган, ошого байланыштуу дагы көптөгөн фестивалдар бар. Ошонун баарына тең бизге азыр баяндамачылар, айтып берүүчүлөр, гидтер керек болгон үчүн мен сиздер менен чыгып турам. Азыр бир-эки суроо болсо, диалог форматында кылганыбыз жакшыраак болот экен, себеби дегенде биз сүйлөгөнүбүз менен сиздер тараптан оюңуздан укпай кеткен болсок, анда бир тараптуу болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жаштардын суроолоруна көбүрөөк басым жасайлы.